Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаровдун катышуусунда Ысык көл облусунун Жети-Өгүз районуна караштуу Барс Коон айылында жаңы балабакча ачылды. Анда Акылбек Жапаров балдардын инсан катары калыптануусундагы балабакчалардын артыкчылыктарына токтолду. Заманбап баардык шарттары менен салынган балабакча 2 кабаттан турат жана ал 100 балага ылайыкташкан. Ошондой эле мында жергиликтүү 19 адам жумуш менен камсыз болот. Белгилей кетсек, 10 миңге жакын жашоочусу бар Барс Коон айылында буга чейин бир гана балабакча болгон. Жаңыдан курулган имарат эми балабакча жетишсиздигин жоет. Баланын жакшы адам болуп чоңоюшуна мектепке чейинки билим берүүнүн, айрыкча балабакчанын ролу абдан чоң болот экен. Биз жакында bir anıktap dağı gördük, uçanlılar men dağı söylöşüp gördük. Şu balabakçaga bargan bala 42 milyonga çeyin özü argaysı predmetlerdi tanıp, bilimlerdi alıp, sözdördü, kraskalardı ayrımalap, jakşı jamandı bilgendi, үйрөнүп алат экен да. 42 milyonga çeyin belgilerdi bilip alat экен. Эгерде балабакчага барса. Балабакчага барбаса, 3 milyon 4 milyondur эле тегерегинде экен. Өзүнүн үйүндөгү эле болгон көрүнүштөргө көңүл бурат экен. Демек, биз ушу болгону 25-30% эле балабакчаларды куруп, биздин балдарыбыз барып атат. Жакын араларда урматтуу Садыр Нуркожоевич тапшырма берген биздин министрлер кабинетине. Ушуну 50%га 25-26 жылдарга чейин жеткизесиздер деп. Анан биз азыр болгон справкалардын баарындагы азайтып, ошо эркиндей чоң-чоң айылдагы үйлөр бош калбасын, ошо жерге биздин апаларыбыз, аталарыбыз, тайнелерибиз эле тарбиялачу эле ошолор дагы өзүнчө бир садик ачып алсын. Bir 10-20 çaktı bizim kız gelinlerimiz birigip alıp, biri özü sadiq açıp, baldardı bakıp, kalganı iştesin dep, bolgon mümkünçülüklerden barın jеңилдетип berdik. Бирок бүгүнкү bir gelgenimden en çoğun dagı bir jakşı жыш анасы, Садыр Нуркожоевич өзүм келет элем дейт. Кичине өзүнүн жумуштары болуп калгандыктан атайын сиз барып келсеңиz. Бул жакшы bir демөөрчүлөр пайда болуп, мына биздин inilerimiz, baldarыбыз дегендей өзлөрү инициатива көтөрүп, мына Тойбоз компаниясы өзүнүн кичи мекенине жаңы ошо эркиндей садик куруп атат. Ошондуктан ушу Тойбоз компаниясынын ээлерине дагы президенттин атынан, өзүмдүн атыман дагы терең ыраазычылык билдирип, ушу сиздердин кылып аткан жакшылыгыңыздар ушу менен эле токтоп калбаса экен. Колубуздан келген жардамды биз сиздерге жардам берели. Бүт республика боюнча өзүнүн филиалдарын ачып, мыйзамдарга ылайык, адал, так, жакшы иштеп атышат.